Түнү жамыр памбырда кайнем үйүнө барып жатып атам да. Үй салып алсак, Кудай кааласа көчөбүз ооба. Биз өзүбүз эле коркуп атабыз, ойлонуп атабыз. Жай ичи да ошол жерде болосуздарбы? Кудай кааласа күзгө чейин болобуз, анан күздө жыйын терин кылып кайра кетебиз ал жака. Көчкү коркунучунда жашагандар боюнча өлкөдө биринчи орунда Өзгөн району турат. Мында 1,5 миңден ашуун үй бүлө өз өмүрүн тобокелге салып жашап келүүдө. Алардын катарында Зергер айыл аймагынын бир нече тилкеси да бар. Район боюнча көчкү коркунучу бар кооптуу аймактардын саппашында Зергер айыл өкмөтү турат. Буга чейин бул айылда бир нече жолу жер көчкү жүрүп, ондогон адамдардын өмүрүн алганы маалым. Ошентсе да 800дөй тургун учурда бул кооптуу аймакта өз өмүрүн тобокелге салып жашап жатат. Жер участок берилген, алганбыз. Балдарыңыз ошол жактабы? Балам ошол жакта. Мен бердимин. Мектеп үчүн эле биякта? Мектеп үчүн гана жүрөм да. Мектебим жабылганда кайра кетем ошол жакта. Пятница күнү кечинде кетип калам, кайра воскресенье күнү кечинде келем. Түнү жамыр памбырда кайнем үйүнө барып жатып атам да. Биякта, үстү жакта да кайнем үйүч. Бул айылдан жалпы 314 жаран коопсуз жайга көчүп кеткен. Зергердин ичке сай айылы да өтө кооптуу тилкеге айланды. Мында 35 үй бүлө жаракалуу адыр астында жашап келет. Алардын баарына коопсуз жайдан жер тилке берилген. Айрымдары ата конушун таштап кеткиси жок. Кээ бири берилген тилкеге үй салууга чамабыз жетпей жатат дешет. Жер берилген, эми үй сала элекпиз да, салып алсак анан көчүп кетебиз. Ага чейин убактылуу өдөгө чыгып жашап турабыз. Жашап атабыз. Келип кишине эгин-тигин эгип кайра кеткенде чек кетебиз. Эч ким жок дейт азыр айланада. Өдөдө гана жашайт. Мына катары эч ким жок, адам жок. Аймак кооптуу, бирок ага карабай, эскертүүлөргө баш ийбей үйлөрүн жаңыдан куруп алган жарандар да бар. Мындагылар бул маселе үстүндө келгендерге көчүп кеткенбиз деген жообун беришет экен. Убактылуу келип турабыз деп айтканы менен алар чын-чынында өз ордуларынан козголбогонун адистер айтышат. Эскертүүлөрдү майнап чыкпагандыгына байланыштуу жергиликтүү бийлик көчпөгөн тургундарды сотко берүүгө аргасыз болду. Учурда иши сотко өткөндөрдүн жалпы саны 103 кожолукту түзөт. Элдин баалыгына мал ал деп келип атышпайбы анан биз ошого карап келдик эле да. Биз неме маалына бияде болбодук, биз ошол жакта жашап аттык, коопсуз маалда. Ошол жакта карасаңыздар болбойбу мал коюңуздар? Аерден тарыраак болуп атпайбы? Кооптуу болуп атат, баары бир эмне кылып атат эми. Көнүп калган жер экен. Качан жер берилди эле? Качан көчүп кеттиңиздер эле? Жер кыйла болуп берилген да. Анан ал жактан дагы жер алып, анан бияктан дагы кетпей. Анан эми жашоочу экен, анан эмне кылабыз эми? Жашоо ушундай экен, бирде мен эмес элдин баары ушундай болуп атпайбы? Бирок кооптуу аймактан көчүрүүгө соттун чечиминин да күчү жетпей келүүдө. Мында жергиликтүү тургундардын баары эле мал чарбачылык менен жан багат. Алардын жайыты ушул айылда болгондуктан башка жакта жашоону көпчүлүгү макул көрө бербейт. Жаз айлары жаан-чачынга байланыштуу көчкүгө кооптуу мезгил. Андыктан адистер жаз алдында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ар бир үйгө кирип эскертүү кагаздарын таратышат. Малыбыз бар деп эле кайра келип ушу жашап алып атат. Ата бабабыздан калган жерлерде элечи. Анан келип жыл сайын келип эскертүүлөрдү беребиз. Эскертүүлөрдү берип кеткенде мына көчөбүз, ана көчөбүз дешип, ушундай келип атат да жашапчы. Анан кийин айла жоктон келип биз ушу жер көчкү жанагындай кооптуу деген жерди келип көчкүлөрдү ошо жеринде текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Өлкө боюнча да кооптуу аймакта жашаган элдин басымдуусу Өзгөн районунда. Учурда 1504 кожолук кызыл зона аймагында. Анын ичинде 827 үй бүлө жер тилке алып, бирок көчпөй жашагандар. Калгандарына чек бериле элек. Ал эми мажбурлап көчүрүү жаатында өткөн жылы эскертүүлөргө баш ийбеген 47 үй бүлөнүн материалдары сот органдарына өткөрүлүп берилген. Анын ичинен 23 үй бүлөгө сот органдары коопсуз жайга көчүрүлсүн деген чечим чыгарган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району.